Салам достор. Бул видеодо мурабаха деген эмне, анын жөнөкөй банктык кредиттин кандай айырмасы бар экенин карайбыз. Ошондой эле ислам каржылоосу боюнча бул колдонмодо кадам-кадамдарды көрөбүз. Биринчи кадамда муктаждыкты аныктоо. Бул мисалы жеке ишкер азамат дейли, ал жеткирүүчүдөн, поставщиктен керектүү товарды тандайт жана пайыздар менен кредиттерден баш тартып, Ислам банкына каржылоо үчүн кайрылат. Мисалы кандайдыр бир товар алганга же жабдуу сатып алганга бизнес үчүн акчасы жетпей жатат жана ал жөнөкөй эле кредитти алгандан баш тартып, ал ошол Ислам банкына кайрылып атат да. Экинчи кадамда ошол мурабаха деген келишими түзүлөт. Ал банкка кайрылганда кардар менен банктын ортосунда каржылоонун суммасына жана мөөнөтүнө жараша боло турган товардын баасын жана банктын белгиленген үстөктөөсүн макулдашат да, ошол келишимге кол коюлат. Үчүнчү кадамда товарды банк башкача айтканда кардарга сатып берет. Ал поставщиктен, ошо жеткирүүчүдөн товарды банк сатып алуучунун ролун аткарат. Бул жерде жана товардын керектүү партиясын, мисалы ошол кездемени же жабдууну түздөн түз жеткирүүчүдөн сатып алат. Ошондой эле ал өзү сатып алгандыктан банк төртүнчү кадамда ага ээлик кылат. Сатып алгандан кийин банк товардын мыйзамдуу ээси болуп калат жана кайра сатканга бардык коммерциялык тобокелдиктерди өзүнө алат. Бул жерде өзгөчө айтып кете турган нерсе, мисалы азамат эгер Ислам банкына кайрылбастан жөнөкөй эле кредит ала турган болгондо, ал жерде ал бардык тобокелдиктерди өз ишкер катары мойнуна алмак дагы. Мисалы кандайдыр бир форс-мажор болуп калып, ошол товарды сатып алгандан кийин дагы кандайдыр бир чыгашага туш келсе, ал банк бул жерде эч кандай тобокелдикти алмак эмес да. Ал жөн гана өзүнүн баягы кредиттик суммасын жана үстүнө кошулган үстөк пайызын сурамак. Бул жерде мурабаханын өзгөчөлүгү ушунда болуп жатат. Коммерциялык тобокелдиктерди банк өзү ошол товардын ээси катары ролун аткарып жана тобокелдиктерди өзүнө алып атат. Кийинки кадамда, 5-кадамда ал товарды ошол мурабаха келишимде башында макулдашылган үстөктөөнү үстүнө кошуп, кандайдыр бир жана ал товарды азаматка сатат. Азамат товардын ээси болот. 6-кадамда бөлүктөлүү. Кардар ошол азамат товарды алат жана баасы өзгөрбөстөн макулдашылган мөөнөттүн ичинде анын баасын бирдей бөлүктөр менен төлөөгө милдеттенет. Негизги айырмачылыктар жана артыкчылыктар бул укуктук бүтүм кредитке каршы. Мурабаха товар сатып алуу, сатуу келишими болуп саналат. Кадимки кредит болсо, бул ошол алган суммасына дагы үстөк пайызын төлөнөт да. Жана жогоруда айткандай, эч кандай банк тобокелдиктерди өзүнө албайт. Дагы бир артыкчылыгы, бул жерде банктын мөөнөтүнөн кечиктирилген төлөмдөрдөн пайда алууга укугу жок. Эгерде кардардан айыппул алынса, каражаттарды ал кайрымдуулукка жумшайт. Бизнес үчүн абдан ыңгайлуу, биз өзүбүз байкагандай. Мисалы ошол жерде лизинг дейбизби, транспорт, кандайдыр бир техника сатып алганда же ошол товар жабдууларды сатып алганда, жеке муктаждыктар үчүн сатып алуу болгондо банк мындай жардамчы катары, сатып алуучу катары сизге сатып бергенге жардам берет. Мурабаханын ушундай өзгөчөлүгү бар. Бул жерде колдонмону скрин кылып өзүңүзгө жүктөп алсаңыз болот. Пайдалуу маалымат менен бөлүштүм деп ойлойм. Көңүл бурганыңызга рахмат.